Карысы бардын ырысы бар деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Тилекке каршы жыл өткөн сайын дөөлөттүү карлык бардык ата-апаларга насип этпей жаткандай. Себеби карлар үйүнө калтырылгандардын саны өсүп, өкүнүчтүүсү алардын көпчүлүгү бала чакалуу, бардар турмушу барлар экендиги. Бул арада айрым эл өкүлдөрү ата-энесин карлар үйүнө калтыргандар мамлекеттик жумушка тартылбоосу керек деген демилген көтөрүшүүдө. Мындай пикирди жараны активисттер да кубатташып, ар кандай иш-чараларды уюштурууда. Карлар үйүндө күн кечирип жаткандардын турмушу, карлык темасы тууралуу төмөнкү сюжетте сөз болот. Карлыктын бакубат доорун өз үйүндө өсүрүп, неберелерин жыттап, келиндин чайын чекеси тердеп ичип отургандын ордуна кээ бир ата-апалар калган өмүрүн карлар үйүнүн 4 чарчы бөлмөсүндө өткөрүүгө туура келүүдө. Өз балдарынан өгөйлөнүп, пайгамбар жашынан ашканда өкмөттүн камкордугунда калган карлардын катарында Тажигүл апа менен Өзбек ата дагы бар. Экөөнү тагдырдын башка салган оор сыноосу дал ушул жерден табыштырып, үйлөнгөндөрүнө 3 айдан ашып калды. Абышкасы 81 жашта, кемпири өзүнөн 10 жашка кичүү. Бош отуруп зеригишпейт деле. Тажигүл апа буйрутмаларды алып курак тигет. Абышкасы колго абаш кылып кеземелерин кыркып берет. Оң салы оң тик макулбу? Абышкаң жактырбай чанып кетип калса отурасың анан. Өзбек аксакал Нарындын Жумгал районунан болот. 3 ул 2 кызы бар. Кемпиринин көзү өткөндөн кийин балдары менен келишпей, келиндеринин түрткүлөөсү менен карлар үйүнөн баш пайник суроого аргасыз болгон. Үйдөн кеткенине көп жыл болсо дагы ушул күнгө чейин артынан сурап кабар алган жан жок деп аксакалдын каңырыгы түтөп таарынычы күч. Кемпирден кийин кыйын эки жашоого. Анан 3 бала ушу шаардан стройкадан иштеп кеткен. Мен үйдө жалгыз калам. Анан балдар келип бага берсем, алар келинчегин эле иштеп кетет экен да, жаштар. Аларга аял керек экен, атанын эненин кереги жок. Анан келет, бир сөз айтса эле бүтүп писик. Анан эле экөөбүз мушташа кетебиз. Күрөө тамырыңды кыркып коем, 5 мүнөттө өлтүрүп салам дейт. Эмне күнөөм бар эми, айтпайсыңбы? Тажигүл апанын болсо бул жерде жашаганына 10 жылдын жүзү болуп калды. 2 ул 2 кызы бар, 4 тең шаарда турушат. Баласы жокту келинине кордолуп, бир чыны чайындагы тынч отуруп иче албай калгандыктан 4 күнчүк болбой карлар үйүнө баса берген. 2 кыз 2 эркегим бар. Каттабайт, келбейт, мен да барбайм. Ошо менен жүрүп таарындым. Келин кечүү уулумдун аялы Үпел үйдөн сүйрөп чыкты. Ал эмне, ал бала көзү да жок болчу. Россияга иштейм деп мен бир 4 айлыгым алып кеткен. Каладагы Абай көчөсүндө жайгашкан карлар үйүндө 200дөн ашуун улгайган кишилер жашайт. Алардын саны жылдарга салыштырмалуу туруктуу болгону менен соңку кездерде каралбай калган карлардын катарын кыргыздар толуктап жатканы өкүндүрөт. Кыргыз качан карысын көчөгө таштачу эле деген суроону мен кайталап берген менен калктын социалдык абалы менен азыркы муундун дүйнө таанымы бул суроого оңой олтоң эле жооп таап берет. Жылда кыргыздардын саны көбөйүп атат да. Мына бүгүнкү күндө 208 кишинин ичинен 71-и бул кыргыз жарандар. Албетте бул баягы өзүбүздүн баягы каада салт, өзүбүздүн менталитетке туура келбеген көрүнүш болуш керек, бирок баягы факт болуп атпайбы? Болуп атат. Анан эми жылдан жылга мына мисалы үчүн 5 жыл мурун, 6-7 жыл мурун эгер бир 30-тай, 30га жетпеген адам болсо, бүгүн 70. Анан эртеңки күнү, бүрсү күнү, 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин булардын саны өспөйт деп мен айта албайм да. Ата, чынын какапан келди. Карлар үйүндө. Мындагы карыялардын үй бүлө турмушун сүрүштүрө келсең, басымдуу бөлүгүнүн бала чакасы бар. Орто турмушта жашагандар. Көпчүлүгү борбор калаада эле оокат кылышат экен. Карыганда өкмөттүн камкордугунда калган ата-энесинен күндө кабар алгандын ордуна айына бир жолу пенсияны акмалап келген кыз балдары да жок эмес. Көпчүлүк учурда, эң өкүнүчтүүсү көпчүлүк учурда баягы биздин чал кемпирлер пенсиясын алышат да. Пенсиясын алат, пенсияны баягы белгилүү күндөрдө алып келет. Почтальон алып келип таратат. Вот ошо күндөрү, ошол күнү, же эртеси, же так ошо күнү маянага келгенде келишет, пайда болот. Анан баягы мурун таарынып, тиги жок болду, келбесин, мен таарындым, кечтим, Кудайга койгон деп бизге арызданып аткан эмелер баягы баласын же кызын же небересин көзүн көрсө эле
баягы жүрөгү кайра эрип кетеби. Эми бул оңдуу кыргыз менталитетине жат. Эн атасын карылар үйүнө таштаган өң көрүнүштөргө тыюу салуу аракети көрүлүп жатат. Эл өкүлү Тазабек Икрамов тарабынан мыйзам долбоору даярдалууда. Ага ылайык ата-энесинен баш тарткан балдар мамлекеттик кызматка алынбаган аз келгенсип, иш козголуп, административдик айыппул салынары айтылат. Мамлекеттик кызматта ата-энесин карылар үйүнө тапшыргандар болсо, ата-энесин карабаган адамдар болсо, мыйзамга жооп бере турган кылып, бул уже ал адам мамлекеттик кызматка алынбайт. Эң биринчи ушуну коюп атабыз. Андан сырткары ата-энеге дагы ата-энени тыштаган үчүн дагы бул уголовный иш козголот да. Мыйзам долбоору азыр толук даярдалып бүт элек. Кошумча алымчалар менен жакынкы күндөрү коомдук талкууга коюлган жатат. Буга чейин деле үй бүлөк кодексинде каралгандай, эгер балдары ата-энесин кароодон баш тартса, эн ата балдарын сотко берип алимент төлөтүү укугу бар болчу. Бирок ата-эненин балага деген мээрими чексиз болгондуктан өз канынан жаралган балдары менен соттошууну көпчүлүк эле карыялар каалай беришпейт. Андыктан жогорудагы мыйзам долбоору жүзөгө ашып кала турган болсо, маселени карылар үйүнө жеткирбей жеринен чечип үлгүрүүгө болот деп үмүт арткандар көп. Шайыр Жунусалиева, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Теманы улай биз студиябызга бул маселени талкуулоо үчүн конок чакырганбыз. Жарандык активист Кайрат Маматсакиров. Кайрат мырза, студиябызга кош келипсиз. Эң алгач, бул сиздер көтөрүп жаткан демилгелер боюнча токтоло кетсеңиздер. Биз биринчи эле бул демилгени көтөрүп чыкканыбыздын себеби бизге түрткү болгон нерсе, биз карыялар үйүнө барганбыз. Барып ал жердеги жашоо шарт карыяларга биринчиден эле баягы моралдык жактан неме берет экен, терс таасирин тийгизет экен карыялар үйүнө таштаганча. Ошол себептен ошол жерге барганда бизге эмне себептен бул ата-энесин карабай таштаган балдар жазасын тартпайт, ата-энелери аларды карабады эле. Ушундай маселеде биз анан ушул демилгени көтөрүп чыкканбыз. Жанагы айтып коет эмеспи, энесин сыйлабаган элин сүйүп жаратпайт деп. Ошол себептен бизде фактыларда бар десек болот. Мамлекеттик органдарда иштеп туруп, ата-энесин багуудан баш тарткан жарандар бар да. Өз элине жакшылык кылбайт да, ата-энесин карабаган инсанча. Ошол себептен биз бул демилгени кызыгуу менен жаштар өзүбүзчө чогулуп демилгени көтөрүп чыгып атабыз. Айрым мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап жатыпсыздар да, ошол боюнча кол чогултуу маселеси болуп атат деп уктук. Мунун өзөгү эмнеде? Туура, кол чогултуу себебинде биз жанагы жогорку кеңешке мыйзамды сунуштап атабыз. Мыйзам эмес, бул мыйзамга толуктоолор, өзгөртүүлөрдү сунуштап атабыз. Ал үчүн элдин арасынан 10 000 кол топтош керек экен. Ошол себептен биз азыр өзүбүз 2 күн болуп калды. Кол топтоп баштадык. Азыр региондордо, ар жерлерде жүрүп атат. Жанагы жаштардын, активисттерге өздөрү телефон менен байланышкан жаштар чыгып атат. Ошолор уже чогултуп баштады. Уже буйруса жакында кол топтоп бүтүп калгас, анан жогорку кеңешке жолдойбуз. Сиздердин оюңуздар боюнча кылмыш кодексинин кайсы беренесине алымча кошумча киргизүүгө муктаж да бүгүнкү күндө? Эгер сиздердин демилгеңиздер ишке ашып, колдоо таап калса, кандай жазалар күтөт? Мисалы, ата-энесин карылар үйүнө таштап кеткен жарандарга. Ата-энесин карыялар үйүнө таштап кеткен жарандарга бул жанагы Тажикстан мамлекетинде ата-энесин кароодон баш тарткан жарандарга 2 жылга бул эркинен ажыратуу же болбосо жанагы 120 сааттан 180 саатка чейин жанагындай исправительный работаларга тартат экен. Биз да ошол сыяктуу эле ата-энесин баш тарткан жарандарга ошол эле толуктоолорду сунуштадык. И биздикинде айырмасы мамлекеттик органдарда иштеп туруп ата-энесин багуудан баш тарткан жарандарга жанагы өмүр бою жумушунан ажыратып, анан кылмышка жазага тартуу эмесин кошумчаладык да. Кылмыш кодексине. Демек, бирок карылар үйүндө бизде баягы такыр бир тууганы, жакындары же балдары жок ата-энелер да бар да. Буларга тиешеси жок бул эменин. Албетте, буларга тиешеси жок, барарга жери жок жарандарга бул карыялар үйү албетте керек. Балдары болуп туруп карыялар үйүнө түшүп калган бул өтө туура эмес. Биздин элибиздин пейили бузулуп аткандан бул белги берип турат да. Ошол себептен биз бул демилгеге аябай жаштар
жан дүйнөбүз менен убактыбызды бөлүп киришип атабыз. Бул Бишкек шаарында эле эмес, карлар үйү аймактарда да эле бар да. Мында анализ жүргүзүп көрдүңөрбү? Ошол жана карлар үйүндөгү жашагандардын канча пайызынын балдары же жакындары мындай мамлекеттик жумушта иштейт же жакшы эле жумуштарда иштейт, бардар турмушу бар, балдар да бар бекен? Бул боюнча региондор боюнча так маалымат жок бизде. Бирок мамлекеттик кызматта иштеп туруп ата энеси таштаган бул анык да. Ошол себептен бизде биринчи эле 90-жылдарда карыялар үйү деген түшүнүк болгон эмес да биздечи. Айтып кетсек 99-жылы болгону бир эле чүйдө карыялар үйү болгон да. Эми ал жанагындай кишилер үчүн болгон. Барарга эч жери жок, баласы жок, ушундай адамдарга болгон да. Азыр болсо уже как курорт сыяктуу эле атам ал жака барса жакшы жашап калат деген адамдардын мээсине сиңип калыптыр да. Деги эле кызыл кыргын согушта дагы бул карлар кароосуз калган эмес. Ошондой эле бүгүнкү күндүн көйгөйлүү маселеси болду да, бул карлар үйүнө калтыруу маселеси. Анын үстүнө карлар үйүндө өзгөчө кыргыз ата энелеринин соңку мезгилде саны өсүп жатканы өкүндүрөт. Канткенде муну кыскартууга болот деп ойлойсуңар? Ар бир адам жанагы жоопкерчиликтен коркот да, ар бир адам. Биз мыйзам киргизип ушундай жоопкерчиликке тартылат дегенде анан жанагы айып пулдар салынат. Ушуларды укканда ар бир эле бала ойлонсо керек деп ойлойм да. Азыр ой жок да жазага тартылбайт. Ошол себептен азыр көбөйүп атат. Эгер бул мыйзам кирсе, биз ишенебиз, бул азаят мындай көрүнүшчү. Бул бир кыйла эле азаят деп ишенебиз да. Силер сунуштап жаткан демилген арасында сөзсүз эле жанагы эркинен ажыратуу маселеси каралганбы, же бир айып пулдар салынып, же бир канча бир жылга чейин мамлекеттик жумушка барбай коюу деген немелер бар, шарттар барбы? Биздин сунуштап атканда бул жерде мамлекеттик кызматкерлер өмүр бою жумушунан ажыратылсын, эч убакта барбасын. Берки балдарга болсо бул 2 жылга эркинен ажыратылсын. Анан ошол эле жерде жанагындай түшүнбөчүлүктөр болуп калышы мүмкүн. Ушундай жерлерде жанагы айып пулдар салынсын деген. Кайрат мырза, мына убакыт бөлүп бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз.